Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясы Текебаевдин ишине тыкыр көз салууда. Президент Алмазбек Атамбаев өлкөдө кол тийгиздер жоктугун билдирди. Алдыдан ушул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде тааныша аласыздар. Кызматыңыздарда мен Асель Бусурманкул кызы. Саламатсыздарбы? Өлкөдө эми кол тийгиздери жок. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев 27 февралда апрель окуясында жабыркагандар жана жарандык активисттер менен жолугушкан учурда билдирди. Жабыркагандардын сунушу менен болгон жолугушууда алар мародерчулукка айыпталган айрым саясатчылар жазадан качуу аракетин көрүүдө деген наразычылык билдиришкен. Атамбаев Кыргызстанда кол тийбестик деген түшүнүк жок деген жооп кайтарды. Эч кандай бийликке басым көрсөтүү аларга жардам бербейт. Өлкөдө эми кол тийгиздер жок. Бул бардык бийлик бутактарынын азыр иштеп жаткан жетекчилерине да, мурда иштегендерине да тийиштүү, деди өлкө башчы. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясы оппозициячыл депутат Өмүрбек Текебаевдин кармалышы боюнча жагдайга жакындан көз салып жатат. Бул тууралуу уюмдун басма сөз өкүлү Натпари билдирди. Ал биздин ассамблеянын мүчөсү болгондуктан окуяга көз салып жатабыз. Мыйзамдуу процедураларды Кыргызстандын өкмөтү алып барарын түшүнөбүз. Биз өкмөт мыйзамдын үстөмдүгүн сактайт деп күтөбүз, деди Натпари. Өмүрбек Текебаев ЭККнун парламенттик ассамблеясындагы кыргыз депутаттарынан турган делегацияны жетектейт. Эске салсак, Өмүрбек Текебаев 2010-жылы орусиялык ишкерден ири өлчөмдө пара алган деп шектелүүдө. Текебаев кылмыш ишин саясий куугунтук катары сыпаттоодо. Быйыл ажылыктын баасы киши башына жалпы $2600 ашпайт. Бул тууралуу мусулмандар дин башкармалыгынан билдиришти. Учурда чыгымдардын так санын жарыялоого эрте, себеби ажыга барчуларды эмдөө жана аларга кийим тигүү сынактары соңуна чыга элек. Кийим тигүү боюнча сынак 2-мартта, эмдөө сынагы 6-мартта өтөт деп жазылат маалыматта. Ал эми авиабилеттин баасы былтыркыдай $1550 деп бекитилип, сапарга барчуларды Сауд Аравиясынын Flynas авиакомпаниясы ташымай болду. Жол жээктериндеги арыктарды негизсиз унаа жуучу жайга айландыргандарга тыюу салуунуда. Ош облустук патрулдук милициясы, экотехинспекция жана жолдор башкармалыгынан түзүлгөн топ бүгүн Ош шаарындагы Кулатов кичи районунда арык боюнда унааларын жууп жаткан айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Буга чейин аталган аймактын тургундары арык бойлой унааларын жуугандардын саны көбөйүп, саркынды сулар агып жатканын айтып даттанышкан. Ошондуктан атайын комиссиялык топ түзүлүп, унаа жууганга мүмкүн эмес деген атайын белгилер орнотулган. Ага карабай унаа жуугандардын саны кыскарбай келет. Муну азыр биз протоколду түзүп, мына атайын биздин эко инспекциядан келген кесиптештерибиз бар, ушуларга өткөзүп беребиз. Алар өзү иш-чара колдонушат. Азыр дептен бар, эко инспекциядан бар, прессиядан бүт бардык службалардан бар. Ушуларга өткөзүп беребиз протокол түзүп. Толуу аймактарда акушер дарыгерлердин жоктугунан төрөт учурунда энелердин өлүмү азайбай жатат. Маселен, 2016-жылы Ош облусу боюнча 10 аял төрөттөн көз жумуп, эң чоң көрсөткүч Алай жана Чоң Алай райондорунда болду. Ошондой эле аялдардын кош бойлуу мезгилинде көзөмөлдөн өткөрүү солгундап жатканы да таасирин тийгизүүдө. Мындан улам энелердин өлүмүн саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү Ош облусундагы акушер-гинекологдор менен ортого салып, себептерин иликтөөгө алышты. Бул отурумга биздин телетоптагы барып катышып кайткан. Ош шаардык төрөт үйүндө 43 жаштагы кош бойлуу аял 7-чи перзентин төрөп каза тапты. Аны төрөт үйүнө 16 февраль күнү Алай районунан оор абалда алып келишкен. Дарыгерлердин билдиришинче, кош бойлуу аял шаардык ооруканага жеткиче кыйналып, 9 күн жасалма дем алдыруучу аппараттын жардамы менен жашады. Андан соң түйүлдүк 29 жумалык болгондо операция жолу менен төрөтүп, бирок көз жарган эне кайтыш болгон. Негизинен Ош облусундагы тоолуу алыскы аймактарда энелердин өлүмү күч бойдон. Алсак, өткөн жылы 10 аял төрөттөн көз жумуп, көрсөткүч Алай жана Чоң Алай райондорунда жогору экендиги байкалган. Буга себеп биринчиден төрөт үйлөрүнө жолдун алыстыгы болсо, экинчиден тоолуу региондордо акушер-гинекологдор жетишпейт.
Алыскы региондордо бизде жогорку билимдүү дарыгерлер иштебейт. Негизинен ФАПтарда фельдшерлер жана акушеркалар менен же болбосо жөнөкөй эле медициналык кызматкерлер отурушат да. Ошондой эле кош бойлуу аялдардын көбү ооруканаларга көзөмөлдөн өткөнү келишпейт. Мындай кайдыгерликтен улам туура тамактануу эрежелери бузулуп, аз кандуулукка алып келет. Муну Ош облустук саламаттык сактоо координаторлору аныктап, энелердин өлүмүнө себептердин бири дешет. Төрөт үйлөрүнө келгенде биз алардын состояниясын билбестиктен учурларды биз мындай билбей калып, туура багыттуу медициналык жардам көрсөтпөй калышыбыз да мүмкүн. Бул сыяктуу көйгөйлөрдү, кемчиликтерди жоюу максатында саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү Ош облусундагы бардык төрөт үйүнүн кызматкерлери менен жолугушуу уюштурду. Анда акушерлерге дары-дармек, медициналык аппараттарды туура колдонуу тапшырмасы айтылды. Ошондой эле алыс аймактардагы дарыгерлер тажрыйбасын арттырып, кош бойлуу аялдарды убагында көзөмөлдөн өткөрүп турат. Азыр бунун аты интегрированный мониторинг. Бул деген комплекстүү кароо. Ошон үчүн биз мына бүгүнкү чакырылгандарда кан менен, дары-дармек менен камсыздоочу бөлүмдөр да чакырылды. Институттун доцент профессорлору чакырылды. Ошон үчүн биз бул интегрированный мониторинг. Белгилей кетсек, ушундай эле иш-чара өлкөнүн бардык облустарында уюштурулуп жатат. Жыйынтыгында саламаттык сактоо министрлиги энелердин өлүмү эң көп катталган аймактар менен көбүрөөк иштешет. Нуржамал Баргыбаева, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. Ош шаарында көчөт отургузуу иштери жүрүүдө. Бүгүнкү күнгө чейин Мамыров, Курмажан, Датка көчөлөрүнө ийне жана жазгы жалбырактуу көчөттөр тигилди. Алдыда дагы башка борбордук көчөлөрдө жашылдандыруу иштери жүрөт. Ош шаардык жашылдандыруу жана көрктөндүрүү чарба комбинатынан ынтымакка кабарлашкандай, көчөттөрдү тигүү январдын аягынан башталган. Бул жылы шаарга жалпы 80 000 түп көчөт тигилет. Белгилей кетсек, өткөн жылы Ош шаарына жалпы 100 000 түп бадал жана ийне жалбырактуу дарактар тигилген. Бүгүн окуучулар арасында Ош облустук олимпиада башталды. Ага облустун бардык райондорунан 286 окуучу катышты. Анда 10-11 класстын окуучулары өзбек жана кыргыз тилинде 11 предметтен экзамен тапшырышат. Экзамен ачык жана так өтүш үчүн атайын көзөмөлгө алуучу 44 адамдан турган калыстар тобу да түзүлгөн. Байланыш болбош үчүн окуучулардын телефон колдонуусуна уруксат берилген жок. Мында катышкан окуучулардын 34-өө республикалык олимпиадага жолдонмо алышат. Олимпиада 3 этап менен өткөрүлөт. Биринчи мектептерде 5-класстан 11 класска чейин катыша алат. Ал эми экинчи этапта райондук турда 9-класстан 11 класска чейин катышышат. 3-этап боюнча республикалык олимпиадага барыш үчүн 10-11 класстын окуучулары катышышат. Республикалык олимпиаданын 3-этабы деп аталат. Бул олимпиадалар буга чейин Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин атайын жоосуна ылайык жерлерде өткөрүлгөн. Биринчи этабы зоналарда, экинчи этабы райондордо, ал эми 3-этабы бүгүн облустук өткөрүлүүдө. Бул облустук олимпиаданын эң негизги максаты облуста предметтер боюнча зээндүү, билимдүү балдарды тандоо болуп эсептелет. Мына ушуну менен кабарлардын күнүзгү чыгарылышы жыйынтыкталат. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтка дагы жайгаштырылган. Биздин сайт ынтымак чекиткей сайты, андан кыргыз, орус, өзбек тилдеринде маалыматтар менен тааныша аласыздар. Алдыда барайы, кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар. Аба ырайы маалыматынын демөөрчүсү Today Soda маркасы. Today кофеси чыныгы сулуулуктун, жакшылыктын жана ден соолуктун символу. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот. Today кофеси чыныгы сулуулуктун, жакшылыктын жана ден соолуктун символу. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот.